Салам достор. Баарыбызга эле кызык болсо керек дүйнөдө эң ысык жер кайсыл жер экендиги. Анда эмесе бул видеодо биз дүйнөдө эң ысык жер тууралуу сиздерге кенен маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Эң ысык жер аталышына ээ болууга бир нече жерлер атаанышат. Мисал келтирели. Ирандын чыгышындагы Дештелут чөлүндө жайында куйкаланган ысык өкүм сүрөт. 2005 жылы абанын температурасы плюс 70 градуска жеткени катталган. Бирок айрым учурларда плюс 80 градуска чейин жете турганы да айтылат. Даштелутта эсепсиз кум дөбөлөр бар. Бирок алардын бири дүйнөдөгү эң бийик кум дөбө деп аталат. Анын бийиктиги 407 метрди түзөт. 1922 жылы 13 сентябрда Ливиянын Эль-Азизия шаарында абанын температурасы плюс 58 градуска жеткен. АКШнын өлүм өрөөнүндөгү Фернес Крик ранчосунда жайында плюс 56 градуска чейин жеткени катталган. Ал эми 1972 жылы ошол эле жердеги жердин бети плюс 93 градуска чейин ысыган. Эскерте кетсек, аталган аймактарда адамдар өтө аз жашашат. 2000 жылдагы эл каттоодо 31 адам жашаары белгилүү болгон. Ал жерде бир нече кылымдардан бери индейлер байырлап келгени маалым. Учурда да көпчүлүгүн индейлер түзөт. Эң жогорку орточо жылдык температура Эфиопиянын Диллол аймагында катталган. Анын ысыктыгы плюс 34 градуска чейин ысыган. Урматтуу көрөрман, бул видеону сиз аягына чейин көргөн болсоңуз, сизге биз терең ыраазычылык билгизебиз. Жана бул видео тууралуу өз ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Жана эмки чыгарылыш кандай темада болушун да айта кетиңиз. Сизге чоң рахмат.